Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Анда эмесе музыка сабагын баштайбыз. Алыскы бир ноталык стан деген музыкалык өлкөдө скрипкалык хан жашаптыр. Анын 5 кабат сарайы болгон экен. Ал өзүнүн сарайын скрипкалык ачкыч менен бекитчү. Анын байлыгы 1 Октава деген шаарда жайгашкан. Хандын 7 жардамчысы болгон. Аларды ноталар деп аташат. Ар бир нотанын өз аты жана музыкалык үнү бар. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ноталар ырдаганды жакшы көргөндүктөн ырдын өлкөсү деп аталып калган. Скрипкалык хан өзүнүн жардамчыларын кабаттарга бөлүштүрүп койгон. До тышкы оокаттарды жасачу. Ре жер төлөөдө жайгашкан. Ми, соль, си 1, 2, 3 кабаттарды карашчу. Фа жана ля кабаттардын ортолорунда ырдап жүрүшчү. Бул музыкалык өлкөдө шаңдуу музыка жаңырып, аба ырайы дайым ачык болуп, мажордук маанайды тартуулап турчу. Бирок карды минор келип, сарайдагы тынчтыкты бузуп, жарыкты караңгыга айлантып өз бийлигин орнотту. Жамгыр төктү, чагылганы басылбай, форте сымал улам катуулап, жалгыз сырап скрипкалык ачкыч бурчта отурду, пиано сымал үнү чыкпай. Хан чыдабай бас ачкычын чакырды, вазир менен чабандесин жөнөтүп, бас ачкычы кичи октавадан бери вазир бекар, диез бемоль чабандестери баары тең жардамга келишти. Чогулуп алып, каардуу минорду кууп салышты. Кайрадан музыкалык өлкөдө тынчтык орноп, шаңдуу мажор жаңырды. Сабагыбыздын темасы ооз комуздун түрлөрү, жыгач ооз комуз. Ооз комуздун түрлөрү темир ооз комуз жана жыгач ооз комуз болуп бөлүнөт. Биз бүгүн темир ооз комуз жөнүндө маалымат алабыз. Сабагыбыздын максаты кыргыздын улуттук музыкалык аспабы болгон ооз комуздун өзгөчөлүгү, түрлөрү жана жасалышы жөнүндө билебиз. Темир ооз комуз байыркы замандан бери келе жаткан какма музыкалык аспап. Ал темирден жасалгандыктан темир ооз комуз деп аталат. Ал алмурут сыяктуу формада, узундугу 6-7 сантиметр, 2 бөлүктөн турат: жаактан жана тилден. Жаагы темирден, жезден, колодон, күмүштөн, алтындан. Ал эми добуш чыгаруучу тили курч темирден же болоттон жасалат. Темир комуз жеке жана ансамблде ойнолот. Негизинен аялдар жана балдар ойношкон. Мурда ооз комузду кыз келиндер ойносо, кийин эркек кишилердин арасынан да мыкты ооз комузчулар чыккан. Белгилүү атактуу темир ооз комузчулар Байбатыров, Тыныбеков, Мадварова, Нышанов, Жоробекова. Ошолордун бири Адамкалый Байбатыров, белгилүү кыргыз өнөрпозчу, туңгуч куурчак оюнчусу, темир ооз комузчу, ырчы, имитатор. Адамкалый Байбатыров 1895-жылы Чүй областынын Кант районунда туулган. Анын бир нече күүлөрү бар: Тагылдыртоо, Күйгөн, Секетбай, Турумтай, Көк музоо, Чоор күүсү, Арман күү, Күңө тай, Кыздар ай, Булбул, Карача торгой деген белгилүү күүлөрдү ойногон. Кийинки белгилүү ооз комузчу Токтосун Тыныбеков.
төкмө, жазгыч акын, темир ооз комузчу, обончу, кылгыякчы, комузчу, ырчы аткаруучу Токтосун Тыныбеков 1927-жылы Жалал Абад областынын Ак Суу районунун Тегине айылында туулган. Ал темир ооз комузду апасынын какканын көрүп, аны менен бирге каккан. Ал ойногон белгилүү күүлөр Тагылдыр тоо, Кермет оо, Көк муз оо, Жортуул күү, Секетбай деген күүлөрдү ооз комузда ойногон. Анда эмесе балдар, күү угалы. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма берейин. Китебиңердин 49-бетиндеги суроолорго жооп бересиңер. 7 суроо турат темир ооз комуз жөнүндө. Ошолорго жооп берип, мага жөнөтүп койгула. Саламатта калгыла.